COVID-19 оорусун жуктуруп алгандар күн сайын көбөйүп жатат. Эгерде бир нече жума мурда республиканын түштүк аймагында илдет күчөп жатканы айтылган болсо, учурда Бишкек шаарында эпидемиологиялык абал курч турат. Буга байланыштуу кошумча стационарлар ачылууда. Алардын бири улуттук госпиталда жайгашкан. Акылатчандардын айтымында бир нече күндүн ичинде эле 80 бейтапка ылайыкталган кызыл зонадагы орундардын баары толуп калган. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошол 80 койкада 78 врачта стационарда иштеп атат. Бүгүнкү күндө реанимационный койкада 8 больной жатат. Смертный случай жок. Жандандыруу бөлүмүндө 6-8 койкага расчеттогонбуз. 6 аппарат дем алдыруу аппараты бар. Андан тышкары жана БИПАП деген медицинский оборудование алар да бар. Бардык шарттардын баарын түзүп койдук. Бул сапар эч кандай больнойлор үчүн, сотрудниктер үчүн кыйналбаштык. Бардык шарттарды түзүп койдук. Маалыматка таянсак, вирус жуктуруп алгандарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн Ош шаарында күнү-түнү иштөөчү бир стационар ачылган. Учурда Бишкек шаарында да күндүзгү стационарлар даярдалып жатат. Анда иштей турган медкызматкерлер квалификациясын жогорулатып, жаңы протокол менен COVID-19 жуктуруп алгандарды дарылоо үчүн атайын кошумча окуудан өтүшкөн. Эгер муктаждык жаралса, коронавирустун жеңил түрү менен ооругандарга алгачкы медициналык жардам берүү үчүн каалгасын ачат, дейт Бишкектин вице-мэри. Мы планируем все-таки при необходимости открывать их поэтапно. Азыр мурда ачылган күндүзгү стационарлардын кээ бирлеринин даректерин өзгөртүп жатабыз. Суук түшүп калгандыктан стационарлар жылуулук бар жерде болуш керек. Андан сырткары медициналык каражаттар алынган, баары даяр. Бул жолу шаардыктар өзүн-өзү дарылоо менен алектенбейт деп ойлойм. Ал үчүн атайын кол борбор иштеп жатат. Статистикага таянсак, вирус күн сайын 300 кишиден аныкталып жатат. 19 миңдей оорулуу үй шартында 1776 адам бейтапканаларда дарыланууда. Коронавирустун андан ары жайылып кетпешин алдын алуу үчүн медицина кызматкерлери элди маска кийүүгө, санитардык эрежелерди сактоого чакырышууда. Рахат Жаныбекова, Самат Дөлөтакунов, НТС.